Men эми передеп айтып атпайм, баштан өткөн эчтен калгыс нерселерди. Бул айтканым эми кийинки биздин балдарга, муундарга кичине мисал болого деген оюм бар да. Мен эми 46-жылы келбедим да Инуска. Уруштан кийинки жыл өтө кыйын убакыт эле ушу Жыңалбаш, Жыңайлак келип да нет деген, муну мен постоянно айтып жүрбөймүнбү? Да нет деген орус эки сөздү билчү эмес. Себеби уруш убагы учитель орус тил болгон жок. Орусту көргөн жокпуз. Ошону менен келсек, Мединуска ушундай жакшы принимать этти. Кыргыздан кадр жок экен. Экзам дегенди билбейбиз, ушул Жыңалбаш жалаң эле орус, кыргыз жок иштеген. Обшит берди, бир штаныбыз, анан көйлөк Жыңалага ушундай эле келдик, догурнуп келдик да. Обшит берди, стипендия берди, биринчи курска сразу эле защитетти. Приемный, выступительный экзам деген билбейм, алган балыбан эмеспи. Кейін көрдім, выступительный экзамен ошо биринчи келген. Химия, физика, биология. 0. А мен ушундай отметка бар. Бирден нет, бирге жетпейт. Аны өзүбүз деле билебиз. 0 экен. Ошентип обшутка жатканда кыргыз балдардан көп эле чогулту. 150дей чогулткан. Уша дегенде Надежда Иван деген комендантыбыз бар эле. Обшутка келип ушул биринчи мончого алып барды. Мончо деген мен уккан да эмесмин, жылы сууга ошого чейин түшүп көргөн эмеспиз. Айылда баягы күн жылы болгондо арыкка чоң сууга барып, чөп менен сүрүнүп түшүп алчубуз. Самын деген айылдан көргөн эмесмин. Самын жок. Бай самодельный шахыр самын деп койчу. Ошол менен ырымдап ошо жуунчу элек. Анан бир жерде мончого алып барды биринчи. Мончого биринчи барыш. Барыбыз дегенде биринчи жол хозяйственный мыланы 4 бөлүп туруп 4 балага берди, ушун менен жуунасың. Ой, ичине кирип ысык, жуунуп, жыргап, тазаланып чыктык. Чыксак, бая шым, көйнөк, андан башка турчу дегенди билбейм. Көпчүлүк кыргыз балдарынын бая шым, аласы, тизеси, көчүгү жаргак териден энелерибиз тигип бергенде, булгар өңдөнгөн. Эми ал тигип бергени тизе көчүгү көбүрөөк күч келет. Ошо көбүрөөк чыдасын деген ой менен ошол тышынан каптап бергенде. Мынчадан чыгып, кийинселе кийим жок. Бай биздин кийимди сразу автоклавка берип, автоклавын кайдан билебиз? Эми анда бизде бит да көп. Негизги максат бизди женебизди жууп, анан кийимибизде битти жоготуш үчүн автоклав, высокий давление, высокий температура алсак, баягы кайыш теринин баары күйүп кетти. Ар жагы тешик. Ошону менен отуруп калдык, ыштан жок. Комендант келди, көрүп алып, бакырып эле кетти. Ушу мончодо да бир саатта тытышып, жаш балдарыбызды ойноп отурдук, жуунуп. Анан комендант ушу Мединуска барып, директорго доложить этти. Бир кызыл атанан араба бар эле. Ошогон дамбал көйнөк басып келди. Азыр оорган кишилерде кийбейт, ошо оорган кишилерге беришен да. Ошо ак дамбалдан бирден таратпадыбы баарыбызга. Анда тыртыйган балдарыбыз чоң көйнөк дамбал, билегин чыканакка чейин түрдүк, тизеге чейин түрүндүк. Дамбал чоң байлап туруп капталга уралып, мончодон инкубационный тиги фабрикадан чыккандай болуп, аппак болуп эле жайнап чыкпадык. Эми ошондо биринчи таза жаңы кийген кийим ошо материалдар. Чейин мен андайды кийип көргөн эмес. Шуулдап сон ошол ак дамбал көйнөк менен бир ай окууга жүргөн. Аны менен эми болобуз да.
Kinoga da barıp jirdik. Жыңайлак. Emanda köp ören alçı mesele kino var yok. Turmuş şunday bolçu da. Uşul esimen kalbaydı. Anan direktör var, Pitihop degen orus ele. Al jöle basıp жүрüş. Adam kırçığı hiç kaçan unutulmaydı. Opşutta Дзержинский жатабыз 40 bala bir komnat. Uşu esimen kalbaydı. Pitihop degen tünden gelip, erte gelip oygotot bizi. Rебята, пора уставать на занятия. Ошол киши ойгот, ушул эч качан эсимен калбайт. Ана ошондо окуп bir-эки айдан келген балдардын жарымы качып жоголду. Хлебный карточка уруштайм 500 граммдан башка эчтеке жок. Эми бизди спасать экен бир мушуктан арпа талкан алып келгенбиз 500 граммдан общта кран жылы суу ошондон bir kaşık talkan çalıp alıp içip alıp kete veririz, kişine nandan jep koyup. Emi, oşu keye veririz deyip bunday tüyorday maksat koyduk. Öl, tiril, bütüş gerek. Jarımından koyup kaçıp kettik, çıdabay. Kaçıp kettik, okbay ketip kalıştı. Ana men oşol ardayım ayıp jürbeyim be, aylabız gitti. Sabakka barabız, uktap el oturabız. Eştike düşünmeyiz. 1-2 ay birinci kursta okuduk. Uktap el oturabız. Eştike düşünmeyiz, aylabız gitti. Kursa kaçıka giyim bişol. Ondan Kırgız'dan şu Akınbayıp Uğraş bar de okuduk. Anna Akınbayıp bardım ben iki bala ne işti var. Barım Akınbayıp anna jaş uşul klinikasına doçent bolup işteydi eken. Biz azarmanımızda ayttık. Abden jakşı oktu. Akıl aytты algış. Kırgız'dan menden başka yok burası. Çıdagıla. Kırgız eline de okuturup gerek. Ağay çıdayla okuyul dep geldik. Например, men 10 yıl bolsa okuyun dedim. Çıdayla. Biroq soru. 1 yıl bizdi dayarlasa. 1 yıl dayarlasa andan keyin kişine gönüp şarga, kişine til üyrep andan lekçi olur. Oh, bunun akıl dedi. Men erteң жооп берейин dedi. Анда правительство менен кеңеш керек, алы кайдан билебиз. Эртеси сразу келип лекция жүрүп атты эле. Договорились, открыли подготовительный курс açıldı. Kim kaalasa добровольно dedi. Kavlalı var. Aldına түшкүлөдү. Esmi 70 bala, 75 bala sırada alına uçup düştü. 3 grupa böldü 25'ten Людмила Петровна деген начальник отделкада красивый жақсы. Ошол бизге жетекчи болуп калды. Обшут берди, стипендиябыз калды. Ошону менен 1 yıl даярдоо курсун. Химия, физика, биология ушуну окуйбуз. Эми кичине түшүнүк болсун деп. Эми ар жакта запас жок, 1 yıl эмнени үйрөнөбүз. Анан кийинки жылы ошондо билдик. Выступительный экзамен деген. Выступительный өткөздү, ошо мурунку экзаменационный лист жанына эле койду. Ошондо биринчи көрүш. Келгенде 0-0-0. Сурап атпайм, а что такой отметки есть? Я знаю 1-2 деген. Нет, ваши знания 1-ге жетчи. Аны өзүбүз деле билебиз, 0 экенбиз. Ошол менен биринчи курска өттүк. Анан калганда эми далее запас жок ар жакта. Знание орус тил деген 3-чү курска чейин мен абдан эле кыйналдым. Страниц целый жаттап алабыз, аны ичинде эмне мааниси, сөздүн мааниsin түшүнбөйбүз. Ошентип кыйынчылык өтө көп болду. Анда мындай условия жок. Общий анан 1-2 курс. Кайсерде свет болсо таң атышты. Жаттап эле отурабыз. Ал ичинде эмне маани бар экенин билбейбиз. Эсимен калбайт, экзамен убагында ошону шар, унчукпай шар 1 страница айтып берчүбүз. Ырча. Ошо айтып бератканда экзаменатор кокустан дополнительный суроо берип калса, ошондо эле менде нахальство мындай характерим бар эле. Вы подождите, вот это закончи потом. Себеби чуть в сторону вопрос я эчтеке жок. Билбейбиз.
Аны ошентип жүрүп аракет кылып жүргөнөн бүтпедикпи. Бүттүк. Бүткөндөн кийин ординатурага алдык, анан аспирантураны. Мына ошончу мен ким болдум, ким элем, ким болдум деп. Ошо Данет деген сөздү билбей жүрүп, мына 70 жылдын ичинде азыр эмне болду. Азыр менде бүт барлыгы бар, өзүңөр билесиңер.